çalgalap kırbaşın, Jay çıgarıp tabiatın sımbatın, Jer jap-jaşыл menin öңüm ker sarı, Jayda nege kelbey koydun kımbatım, Jayda nege kelbey koydun kımbatım. Darak tağıp türkünmeme sırgasın, Suktandırdın adamdardın kıylasın, Kütüp жүrsөм жүзüm kandap özüңe, Күздө неге келбей койдуң кымбатым, Күздө неге келбей койдуң кымбатым. Эки жүрөк бирин-бири тыңдасын, Эзилишип элжирешип жыргасын, Керемет бар сенде кышты жайы кылган, Келчи келчи кыш шилдеде кымбатым, Келчи келчи кыш шилдеде кымбатым, Керемет бар сенде кышты жайы кылган, Келчи келчи кыш шилдеде кымбатым, Келчи келчи кыш шилдеде кымбатым, Келчи келчи кыш шилдеде кымбатым. Саламатсыздарбы, кадырман кыргыз элим. Кайрадан сиздер менен Данакер бул жакшылыктын жарчысы. Бүгүн да бизде кадырлуу мейманыбыз бар. Коомдук ишмер Тагаев Руслан Таштанбековичке кеп кезегин берсек. Саламатсыздарбы, саламатсыз тукумдуз айым. Рахмат сиздерге ушу чакырып келип Данакер деп сиздер менен маек куруп отурганга абдан курсатпыз. Тынччылык болсун, аманчылык болсун, ушул сиздердин эфириңиздерге жакшы адамдар келе берсин. Чоң рахмат. Эфир сыртында жаңы эле айылдан келдим деп калдыңыз. Ошол жөнүндө айтсаңыз, айыл бул бардык жакшы нерсенин башаты. Эми айыл жөнүндө канча деген нечен өзү китептер жазылган. Айылды жөнүндө айтып бер десе түгөнгүбүз. Ушундай нерсе дейм, баарыбыз эле баягы айылдан келип, айылдан ааламды көздөй, жол айылдан башталат деп. Бул бекер айтылбаса керек, себеби көп эле биздин залкар адамдар ошо айылдардан келишип, өзүн жакшы ийгиликтерди жараткан инсандардан болуп келишкен. Эми айыл жөнүндө айтсак, айыл азыр эң кооз көркүнө чыгып турган мезгил. Мен ошого ылайыктап бардым эле, мына кечээ күнү Кара Шорого барып келдим. Жакшы ошол айылдагы
айылдын баягы биз өскөн кичинекей мезгилде айылда өскөнүбүздү эстеп, ошол сүт тартып, жанагы барган жерибизде конокко бардык эле, бирок ошолорго да жардам берип, ошолордун уюну, желедеги кулундарын кармалашып, иши ошондой кылып бир жакшы баягы өткөн мезгил, балачак мезгилди эскерип жүрүп көчөгүнү келдим. Буюрса эртең кайра кетип атам айылга. Айылда эме баягы жакшы бирге өскөн досторум, айылдагы болгон тууган уруктар, ушундай жакшы инсандарды кай жерде болбосун сагынат экенсиң. Сагынасың. Мен ар дайым ошолор Бишкекке келгенде дагы мен ошолордон кабарлашып сураймын. Кээде баягы абаларым келип калат. Түнү үйдө ошол киши менен бир чогуу жатып алып, түнкү саат 1-2ге чейин сүйлөшкөн убакта баарлашып, дидарлашып. Негизи баягы айылдагы бул эме жакшы нерселердин баары айылда болгондо. Жаш мезгилиң, окуган мезгилиң, мектепте жүрөт. Мен ошол айылдарда айылга барган сайын өзү негизи өзүм хобби деп коебу, кандай деп коет. Мен өзүм чындап китепти көп окуймун. Айылга барсам сөзсүз бир китепти бүтүрүп келгенге аракет кылам. Кече күнү эле жанагы Мастер и Маргарита деген Булгаковдун Михаилдин ошонун китебин бүтүрүп келдим. Баягы 1928-жылдан 1940-жылга чейин бүтпөй калган китеби бар эле, ошону бүтүрдүм. Анан бүгүн 1-2 күндөн бери Ли Куан Юнун Сингапурдун образователь, ошонун кандай коррупциялар менен күрөшкөн ошол китебин баштап алдым. Кудай аябай кызык экен. Мен ошол жанагы Англиядан кандай алар Англиянын колониясында турган. Ал Сингапурдун 45%-ын Кытайлар түзүп турган. Ошолордон кандай бөлүп, кандай алып иштеп алып чыгып кеткен, премьер-министр болуп турганда кандай иштеген, ошол жөнүндө аябай кызык китеп экен. Мен ошону баштап алдым. Буюрса буну дагы бир жакын караларда бүтсөм келип айтып бер десеңер айтып бергенге да даяр. Абдан жакшы. Учурда Руслан мырза эмне менен алексиз? Азыр эми мына бир айдан ашып калды. Мен ошо Ленин районун жетектеп ошол иштен бошоп, азыр бош мезгилде ошол ары бери айылдарга бары бери эс алайын деп, Кудай буйрса дагы бир тагдырыма жазылып калса бир жумуш, ошого дагы бир өзүмдүн жакшы жактарымы элге кызмат кылайын деген, энергия алып алайын деп ушундай аракеттер менен азыр эс алуудамын. Эми буйрса эми бар Алладан биринчиден кайсыл жерге барбайын, кайсыл жерде жүрбөйүн, биринчи орун мен койгонум элге ак эмгек кылып берүү. Мен эми 2 жыл ошол Ленин районунун эң чоң, Бишкек шаарынын эң чоң районун жетектеп отурдум. Эми өйдө төмөн болот жумушта. Ар кандай адамдар болот. Эми баягы жумуш болуп аткан сайын, болгон сайын кемчилдиктер да болушу мүмкүн. Эми ошону бири-бирине айкалыштырып, бирөөнүн көңүлүн оорутпастан, элдери менен тыкыз байланышта иштеген адам, мен ойлойм, сөзсүз жемишин берет деп. Анан эми Кудай буйрса баягы накыл сөз бар эмеспи? Бир жетишип ушундай бир жетишкендиктерге баратсаң, бир эшиги жабылса, кийин 10 эшик ачылат деген бир жакшы ишеничим бар. Мен эми Кудай буйрса алуу күчүм бар мезгилде, ушундай толуп турган, болуп турган, аң сезим жетип турган мезгилде элге кызмат кылайын деген мен акыл ниетим бар чындап. Эми абдан жакшы тилек, максаттар сөзсүз ишке ашсын. Кыргызда жакшы сөз бар го. Күмүш эшик жабылса, алтын эшик ачылат деп. Буга чейин сиз жакшы иштерде иштеп келдиңиз, жетекчилик кызматта болдуңуз, борборубузда 4 район болсо ошонун биринин жетекчиси болдуңуз. Анан сиз кече эле айылдан келсеңиз, бүгүн Бишкекте суу маселеси эң көйгөйлүү маселе. Эң туура айттыңыз.
Бул бизде жай мына 2 жылдан бери ушул маселе көтөрүлүп келип атат. Себеби мен ошол былтыр жайында ушул мезгилде мен кызматта болчумун. Ошондо мына бизде Арча Бешикте ушул маселелер көтөрүлгөн. Суу таңкыс болот. Мына 1-2 жылдан бери эле ушул жай келгенде суу проблемасы көтөрүлөт. Эми бунун суу маселесин чечүү жолдору бар негизичи. Буну эми жогору жактан жетекчилер көңүл буруп койсо чечилип калчу нерсе бар. Себеби бизде баягы водозабордо 700 000 кубтун тегергенде шаарда камсыз кыла турган водозаборубуз бар. Биз ошого водозаборго мен ойлоймун да, мен ушун туура эле ойлойм. Буну убагында жана Апас Жумагулов немеден Сыкатадан тартып келүү маселесин көтөргөн болчу. Бирок ал негедир ишке ашкан эмес. Мен анчалык деле алыска дебейин, мына Кашка суудан эле тартып келсе болот. Накатылды. Бир 400-500 турба менен бир тартып алса, мен ойлойм, азыр бизде шаарда, Бишкек шаарыбызда 1,5 миллионго жетип атат элдин калкы саны. Ошон үчүн бизге суу өмүрдүн булагы болгондон кийин сууга көбүрөөк көңүл буруш керек. Быйыл ошондой болбосо, эндиги жылы кандай болот деген маселе бар да. Бул нерсени ыкчам түрдө чечиш керек. Чечүү түрлөрү мен ойлойм, ошол Кашка суу тарапта бизде таза булак аккан суулар турат, агып эле атат. Ошолордо бир тем более бери ылдый көздөй накат бар. Ылдый көздөй суунун агымы. Ошону баягы сууну удержатель деп коет, кармоочу ошондой немелерди куруп алып келсе болот да. Алып келип биздин водозаборду ушул Бишкектин шаарынын элдерине ылайыктуу таза сууну камсыз кылып берсе болот. Болот бул нерсе. Анан могул айтып атканымдын себеби Ленин районунда эми мен ошол элдер чогулуп неме болуп барганда, мен элдерге барганмын ошол жерде суу маселесин чечүү боюнча. Бул жерде дагы мындай маселе бар да. Арча Бешикте жанагы резервке 300 диаметрде турба коюлган. Адан баягы кошулган адамдар эми убагында адамдар ар жагынан кошула беришкен. Бес проект үйлөр салынган. Убагында Арча Бешик ошол жаңы конуш болуп, ошол ким кайсыл жерге үй салса, ошол жерден сууну кайсыл жери жакын болсо, ошол жерден тартып келип, ар ким ар кандай тарта беришкен да. Ошон үчүн мен ошол чогулган элдерге барып айтканмын. Давайте могул 300 турбанын кайсыл жерден кошулат, кайсыл жерден кошулгансыздар, ошону биз тактап алалы деп. Өзү негизи ошо сууну башынан эле бирөө эле ошол жердеги эле жашоочулардын бирөөсү эле жаап койгон экен. Суу бар экен. Суу толо 300 турбада, диаметри 300 турбада суу толо турган сууну бирөө эле жаап салган, а бер жака суу өтпөй калган. Анан барып биз ошону ачтыргандан кийин эле элдерге суу болуп ошол маселе чечилген да. Эми бул чындап водозабордон ушундай маселе көтөрүлүп аткан болсо, мен айткан жогоруда айткан ушул маселе менен чечүүгө болот. Чечсе болот бул маселени. Абдан жакшы. Сиз кышында ыш маселеси башталат. Жайында суу маселеси. Эми бул боюнча биздин кала башчыбыз Эмилбек Мырзакулович менен дагы көп жолу жыйындарда маселелер көтөрүлгөн. Бул маселелерди чечүү жолдору боюнча, бирок могул суу боюнча мен айткан, жогоруда айтып өттүм, буну ыкчам түрдө чечиш керек. Бул суу абдан бизге эми суусуз зарыл, суусуз жашоо билбейм. Анан смог боюнча бул маселелер быйыл 2023-кө проектиге 15 социальный баня кирген. Бишкек шаарыбызга ошол жаңы конуштарга социальный баня курулушун деп бул проектиси да даяр болуп, мен ойлоймун, быйыл бүтө турган маселе немеге чейин өзү кыштын камын жазда көр деген сөз бекеринен чыкпаса керек эле. Себеби азыртан ушул маселени чечиш керек. Эртең эле кыш келет. Эртең эле ушул маселелер көтөрүлөт. Ошон үчүн мен ойлойм, ошол жанагы жаңы конуштардагы через үйлөр баня салып алышкан, частный баняларды. Ошолорду токтотуу максатында ошо социальный баня куруп койсо, ошолор 150 сом, 200 сом болсо, социальный баняны дагы, общий баняны да ошол эле баада кылып 150-200 сом кылып туруп, андан кийин жанагы частный баняларга бөгөт койсо болот. Штрафын салып, жаптырса болот. Ошондо бул смогдон мына жылмасы бизде канча Ленин районунда 11 жылмасы жаңы конуш боло турган болсо,
элестетиңиз, ошолордо через үй ар бир мына жаңы конушта жашагандар билишет, банялар абдан көп. Ал баняга кайдан эмне менен жагат? Ошол эле швейный отходдорду жагат. Ошол швейный отходдордон чыккан ыштардын баары Бишкекти каптайт. Андан сырткары могул кара кече көмүрү дагы бышпаган көмүр. Ушуга да бир кандайдыр бир эми кара кеченин табыгына кызыгышат, таптуу дешипчи. Ушуну бир шабыр күлгө элге өткөзүп, анан ушундай маселелер менен чечүү жолу бар да, анан газификация. Газификацияга эми ал, например, быйыл 2023-кө бир 3-4 жаңы конуш кирди газификацияга, ошол өтүү боюнча газга. Андан эми газга быйыл баары өтөт дегенде мен алысмын, себеби бул газды жумуш иштери абдан көп. Ошол эле казып, кайра устанавливать этип, кайра подключениялар бар. Бул жумуш бул барып бир 2030-жылга или бир 2027-жылда толук газга бирок жакшылыктан үмүт үзбөйлүк. Үмүт үзбөйбүз, Кудай буйрса. Эми ошондой бир чечүүчү жолдору ошо шаарды смогтон качыруу максатыда. Анан мен жанагы жогоруда айткан нерселерди Кудай буйрса ошондой бир социальный банялар курулуп, ошо элдерге бир ыңгайлуу шарттар түзүлсө, мен ойлойм, бул шаарыбызды таза. Эми биз тоого жакынбыз негизи шаар. Бизден өзөндөн келген шамалдар бизге смог болбош керек болчу негизи. Анан тилекке каршы мына жаңы конуштарда ошондой контролго алса болот. Кудайым буйрса. Алса болот. Кудайым буйрса. Бизге СМС келиптир, СМСтерди окуп койсок. Жаңы Алай районундагы Жаңы Алай айылынын тургуну Аматов Нурмухаммедти 6-июнь туулган күнү менен чоң апасы Бермет куттуктайт. Уулум ар дайым эл керегине жараган, биз сыймыктанган атуул бол дейт. Карабалта шаарында жашаган Абдразаков Нур Исламды чоң таяне таятасынын атынан куттуктайбыз. Ар дайым бүгүнкү туулган күнү элели элдин сыймыгы болуп, кыргыз элине жүк болбой, өрөөндүн эмес өлкөнүн кызыкчылыгын коргогон атуулдар болсун деген тилек менен төмөндөгү ыр белек сиздерге арналмакчы.
Руслан Таштанбекович, айтсаңыз, чогулуш ар дайым чындыкты сүйөт. Ал эми чогуу жүргөн адамдар тынчтыкты сүйөт дейт. Дос тандоодо кандай принциптериңиз бар? Дос, мен атам айтып берчү эле, балам, досту көп урунба депчи. Чынында достун деле досу болот. Эми досту негизи могул кичинекейинде бала кезден өскөн чогуу достор бар. Кийин студент болгон мезгилде достор болот. Шаарда келгенден кийин бул жактагы баягы семейный катташкан достор бар. Эми бирин айтсаң, бири капа болушу мүмкүн, бирок жалпы доско мен бекеммин. Дос, баягы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткандай, дос бул акыретте дагы сенин бир катта жүгүңүн азайта турган дос болот деп. Бул доска эми достордун дагы досу болуш керек. Достор дос болуп туруп артка канжар сайган достор болот. Анан дос болуп жүзүңө жакшы сүйлөп, артынан башкача сүйлөгөн достор болот. Ошон үчүн мен ойлойм, бир чети атамын айтканы, раматлык атамдын айтканы туура эле деп көрөм. Досту көп урунба, балам, дейт эле да. Досту тандаган досторуң болот. Эми мен атама болуп туруп, ооба, досум деле жок, билесиз, деп туруп, эбегейсиз көп досторум бар. Чынында. Бишкекте абдан көп дос күттүм. Ошо чет өлкөдө окудум, чет өлкөдөн дагы досторду күттүм. Эми азыр деле байланыштабыз. Азыр бирөөсүн айтып койсоң, бирөөсү капа болот, Рус мага мондай мамиледе карайт экен. Ошон үчүн досторум баарыңарды жакшы көрөм, баарыңар менен Кудай буйрса түбөлүк өмүрлөш досторубуз. Ошон үчүн доско бекем болгон мен ар бир. Деги эле азыркы мен деле балам айтам, досту тандай билиш керек деген, кантип дейт да. Ал кантип достор. Эми достор мындай мезгилдерде тандалат экен да. Башыңа бир иш түшүп калганда или сен бир жакшы ийгиликке жетишкенде, ошондо абдан билинет экен достун эмесичи. Айырмаланат экен да, ким кандай мамиле кылат, ким кандай неме кылат. Сенин сүйүнүчүңдү теңге бөлгөн достор жакшы да. Анан сенин жетишкендигиңи көрө албай калган достор болот. Билгизбегенге аракет кылат, но баары бир мен билип алам да. Да, караба. Досум жүрө берчи деп. Ошон үчүн балам айтам, ушундай мезгилдерде билинет, башыңа иш түшкөндө билинет, жакшы сен жетишкендикке жеткенде достор билинет. Ошондой үчүн жакшы достор менен, баары менен эми мындай, ошол мен негизи мен наркы дидарымда жок негизичи, ички неменде. Бирөө мага ошондой билип турсам деле мамиле кыла берем. Жакшы болуп, абдан жакшы. Жакшы да. Жакшыдан үмүт үзбөш керек. Ооба да, ал деле эми адамбыз да, биз пейилдем, адамда баягы напси деген нерсе адамды көп нерседен сындырат да. Баягы бир нерсеге жетишип калып, же бир нерсеге алып, ушундай кубанычып сүйүнүп атсаң, кээ бир адамдар может сен ошол мезгилде көргөн может анын настроениясы жоктур. Анан балама көп нерсени айтам. Көп бир жакшы жетишкендигиңди эч качан бирөө менен мындай кылып бөлүшпө. Может адам, ошол бөлүшкен адам ошого муктаж болуп тураттыр. Абдан жакшы. Ушул нерседен балам этият болуп, көп нерсени көп мынтип мактанба. Кээ бир адамдар сен бир ийгиликке жетишип турсаң, кээ бир адамдар ошону көксөп жүргөндүр. Туура. Ушундай маселелер болот, ошон үчүн этиятта. Эң туура. Атаңыз жөнүндө айтып калдыңыз. Ал эми бейиш эненин таманын астында дейт. Апаңыз жөнүндө да. Апам мына бир 4-5 жыл болуп калды, ушу ооруп, полиартрит болуп ооруп жүрөт. Индияга чейин алып барды. Ошол жактан апам аман болсун, өмүрүн берсин. Эми биздин тутканыбыз эле апам. Апамы тамашалап айта берем. Апа, магнит бар жерден алыс өтүңүзчү, жабышып калбаңыз десем. Эмнеге дейт. Анан апам айтам да, колу да темир. Анан мынал 2 чашкасында темир. Турциядан салдыртканбыз, могу биздин Жумагуловго Сабырбек. Ошого салдыртканбыз 2 тизесин. Анан апам эми баягы тиргиликте апам айылда жыгылып, анда тамеки тизет элекпиз. Анан
эме крышага алып кирип жаят элек шамалга. Ошондо түшүп кеткен да апам. Анан ушул позвоночниктен неме болгон. Анан буну биз Индияга алып барып ошол жерлерине неме гипс куйдуртканбыз. Анан полуартрит болуп калгандан кийин баягы дарыларды иче берип, баягы гипстери түшүп кала, угаланып кетет да. Угаланып кеткенден кийин кайра бул жерге көрсөтүп, анан биздин өзүбүздүн врачтар күчтүү экен. Мен тияктан бул жерден анан могунда чаңгектеп коет го. Позвоночник ошондой. Анан айтам, апа, бүт темир болуп калдыңыз, магниттен алыспа. Десем, ооба дейт, ооба бүт эле темир болуп калдым дейт. Эми өмүрүм берсин. Туура, эненин таманы бейиш. Эненин таманы бейиш деген себеби бирөөнүн мен өзүмдүн балама өзүм гана дуба кылам. Сиздин балаңызга мен дуба кыла албаймын. Муну туура түшүнүш керек да, кээ бир бейиш десе, деп башкача. Бейиш деген эне гана балага дуба кылалат. Бирөөнүн баласына эми bir жылда бир эстеп суранса, дуба кылып коюңуздар, ооруп атат, батаңыздарды берип коюңуздар, үйлөндү, тойго келип бата бериңиздер десе барып берип коюшу мүмкүн. Бирок күндө сенин өмүрүңдү, сенин бакубат жашооңо бир гана ата эне гана дуба кылат да, көп кылат. Мен ошону көп кээ бир досторума да айтам да, эй досум, азыртан мындай бир Кудайды таанып, таза жүрүп, өзү негизи ичпейм, чекпейм десем, ошого чакырам да мен шаны. Балаңа сен гана дуба беришиң керек. Сенен башка ким кыла берет? Чындап да, бир тууган деле ошондой, бир тууганга деле бир туугандын баласына бир тууган бере албайт. Андан туура экен. Чынында да, мындай жашоо турмуш ошондой да. Мен эми бир тууганын баласына эле тынбай эле бата бере албаймын да. Балама, кызыма, ушу балдарым, балам, кызым акыл эстүү болсун, ушул бактылуу болсун, ырыскы эшиктүү болсун деп бата беребиз да. Маңызы ошодо да, эненин таманы бейиш деген себеби эне гана бала куяга көп дуба кылат. Эне бала күнү түнү уктабай күтүп бир жака кетсең, эне күтөт. Чынында да, мына эркектер биз ополтодой болуп баягындай неме кыла беребиз, бирок энедей эмес, эненин жүрөгү бөлөк. Башкача, балага болгон мээрими башкача. Ата биз кополураак болобуз, бул кээде эстесек келет да. Түнү достор менен жүрсө керек десек, бирок эне андай эмес экен. Эне көп ойлонот. Ошон үчүн энелерге, деги эле айылдагы энелерге, деги эле кыргыз, деги эле дүйнө жүзүндөгү энелерге Кудайым күч кубат берсин, балдарынан жакшылык көрсүн демекчимин. Эненин көз жашы эч убакта төгүлбөсүн. Эне ыйлабасын, эне ыйлаган нерсе Кудайым сактасын ошондо. Бардык береке куттагы эненин колунда. Биз эфирден сырткарда сүйлөшүп болбодук да, сиз канча мамлекетке бардым, канча жерде мейман болдум, бирок апамдыкындай даамды эч жерден кезиктирбедим дедиңиз. Ооба. Апам жапкан нандын берекеси даамы бөлөк. Мына ошо Индияга деле, мына Дубай, Абу Даби, Катар, Оман, бүт кыдырып деле көрдүк. Умрага чейин бардык, ажыга чейин барып келдик. Бирок эненин колунан, эненин жапкан нанын мен билбейм. Чынында туура эле мен ошо айтып келем. Эч жерден бизде билбейм, кичинекейибизде энебиз мычкыма жасап берет эле. Ысык нанга. Азыркыга чейин ошонун даамын издейсиң да кээдечи. Бул эми мына мени 40тан ашып жашоом, да 40 жыл жашайм, Кудай билет. Бирок ошол даамды издейсиң да. Бул эч жерде жок. Мен ошол мен деги эле бүт эле мына эми азыркы заманда баары эле ошо чет өлкөлөрдө көп чыгышат, бирок ушул жайы Кыргызстандыкына жетпейт экен. Эти деле бөлөкчө, тамак ашы деле бөлөкчө, айырмалап баа бересиң да. Салыштырганда баа бересиң. Баары бир биз Кыргызстан бир Кудайдын жараткан жери экен деп баа бересиң. Чынында ошондой. Анын ичинде апанын жапкан нанын жеген бөлөк. Эми азыр апам каар, азыр апам деле бизде мына шаарда эле турат. Азыр эми нанды сатып жеп калдык, бирок баягы тандыр нан, айылдын наны эсиңе салат экен да, даамы.
алып келип жейсиң. Кээде ошо чоң энелерим бар айылда, ошолор берип берет нандын эмесин. Анан ошону лепешка азыркы биздин шаардагы бөлкө деги эле нандардан бөлөк коюп алып жейсиң да. Катыса дагы даамы айылдын жыты апалардын кол эмгеги колунан даярдалган. Ошон үчүн кыргыз уланып келет. Ошон үчүн кыргыз каада салт санаасы менен мамлекетибиз ушундай деңгээлде келет. Кудай буйрса мамлекетибиздин кууч эмес. Кудай буйрса дагы мамлекет дагы алдыга жылышып, биз бай өлкөлөрдөн болушка аз эле калды. Кудайым буйрса иштесе болот экен. Мына азыркы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, ошондой эле досу эри шаркап жүргөн Капчы Кыдыршаевич, булардын кылган иштерине чынында мындай азыр баа бере албаса дагы элдер, бир убакытта элдер баа берет. Кудайым буйрса баасын берет. Себеби чынында иштесе болот экен. Эмне деген ошо ушул бийликке президентибиз Садыр Нуркожоевич келгенде дагы кризис мезгилде деле кризисине карабай эле өнүгүп эле жакшынакай эле кетип атабыз го. Зарплаталарын бере албайт деди эле, зарплаталарын көбөйтүп эле берип атат го. Туурабы? Кудайыма миңмерте шүгүр дейлик. Руслан мырза, спорттун кайсы түрүнө кызыгасыз сиз? Sport, мен өзү спорт менен 30 жашыма чейин спорт менен келдим. Чынында мени тааныгандар азыр эфирден көрсө, орусча айтканда не даст соврать. Мен 120 эле весим. Бодибилдинг менен баягы машыгып жүрдүм. Кыргызстанда ошондой неме болгон, самые сильнейшие люди в Кыргызстане дегенде экинчи месттен алганмын. Жанагындай жым, лежа, жатып көтөрүү боюнча ошондой менен машыгчу элем да. Анан эми азыр кээ бир ошол менен салга барып жүргөндөр азыр көрсө таң калышат. Азыр эми оорудуңузбу, мынча арыктадыңыз деген суроолорду берип калат. Бирок спорт экен. Спорт убагында эми жаш мезгилде ошо кызыгып, темир көтөрүп, баягы масса чогултуп, ошондой мезгилдер болду эми. Баары өзүнүн учуру менен, убагы менен экен. Азыр эми биз спорт жакшы. Мен спортко чынында жаштарды спортко учурдан пайдаланып айткым келет. Спорт бул өмүрдүн булагы, өмүрү кошот деп ишенем. Себеби спорт бул баягы адамдын аң сезимине дагы, жүрүм турумуна дагы эң чоң сабак боло турган нерсе спорт негизи. Абдан жакшы. Бизге СМС келтир, СМСте окуп койсок. Актала районундагы Коштөбө айылынын тургуну Болот кызы Даткайымды бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Даткайым 11-классты бүтүп, турмушка сапар алып аткан учуру. Даткайым, ар дайым турмуштан, билимден өз ордуңду табышыңа тилектешпиз деп кайргүл эжеке. Кече досум Ибраева Гүлмиранын туулган күнү болчу. Гүлмира, ар дайым сага ийгилик каалайбыз деп Гүлира эже салам жолдогон. Анда сиздер үчүн ыр белек болсун. Эмне айтасыз, эми эки суроодо? Толкундай толук эрем күндө кара
Yıldızı köp dolu taraf, bir kaşka mümkü susu tınbay ağa. Ezelden erdikleri ululardın, saltradar kanға singen дағы қалар. Күндері жырға тұтман, күрішті дайым ұтқан. Екенім республикам күлісті Қырғызстан. Күндері жырға тұтман, күрішті дайым ұтқан. Екенім республикам күлісті Қырғызстан. Екенім республикам күлісті Қырғызстан. Ей, мезгілдер алға самап, ой, өмірлер өтіп барат. Жейбайды дүниені шайыршап біз жүрөлі, біз өтсек бары қалат. Қалтырбай көңілдерді, улайлы өмірлерді. Жақшына достыр болып, үйіміз құтқа толып, жашоуда бөлінбейлі. Ей, қалтырбай көңілдерді, улайлы өмірлерді. Жақшына достыр болып, үйіміз құтқа толып, жашоуда бөлінбейлі. Ей, болбос қотарын байлы, ой, ачуға ал бір байлы. Байқалмай жік düşпөсін, еліміз бөлінбөсін, барымыз абайлайлы. Қалтырбай көңілдерді, улайлы өмірлерді. Жақшына достыр болып, үйіміз құтқа толып, жашоуда бөлінбейлі. Ей, қалтырбай көңілдерді, улайлы өмірлерді. Жақшына достыр болып, үйіміз құтқа толып, жашоуда бөлінбейлі. Ей, мансапқа қарабайлы, ой, байлықты самабайлы. Ансызда өмір қысқа, улудан қалған нұсқа, салттарды біз сыйлайлы. Қалтырбай көңілдерді, улайлы өмірлерді. Жақшына достыр болып, үйіміз құтқа толып, жашоуда бөлінбейлі. Ей, қалтырбай көңілдерді, улайлы өмірлерді. Жақшына достыр болып, үйіміз құтқа толып, жашоуда бөлінбейлі. Қалтырбай көңілдерді, улайлы өмірлерді. Жақшына достыр болып, үйіміз құтқа толып, жашоуда бөлінбейлі. Жашоуда бөлінбейлі. Аталар бата берет, ал эми энелер тилек айтат дейт. Ак бата алып бир адамга дем күч
берген учурлар көп эле кездешет да, ошол жөнүндө айтсаңыз. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Бул накыл сөз, чынында жашоодо көп батанын зыяны тийбейт. Бата алган сөзсүз адам оңолот да. Анан эми мына ошо көппү азбы Ленин районунда иштедим. Ошол мен азыр кеткен учурда дагы кээ бир адамдарды, инсандарды жолугуп калам. Өзүмдүн жашоом Ленин районунун жашоочуларын. Ушундай жылуу мамиле кылышат, мен жүрөгүм жылыйт. Күлүп эже көрүп атса, бар ошо Алатоодон таанышып калдым Күлүп эже менен. Мени кармап алып, сен жумуштан бошодуң, сен эми боссуң, бас жер үйгө кирип чай ич деп берип алып чай бергени жүрөгүмдү жылытты чынында. Кээ бир азыр көптүр кылган кызматыма мен абдан Кудайга ыраазымын. Ошо эл менен бир аз болсо дагы өзүмдүн салымды кылган жумуштарымы эл билип, эл баалай билгенине мен ыраазымын. Эл үчүн дагы деле кызмат кылганга даярмын, бирок батасын алган бөлөк экен. Элдин кызматын кылып эле батасын ала бериш керек экен элдинчи. Эң жакшы. Чем дүйнө топтогондон көрө бата топтогон жакшы экен. Абдан жакшы. Көчөдө жүзүң жарык жүрөт экенсиң. Эч мындай чынында кээ бир айтышат эле неме деп. Кээ бирлери түн уйкусу ошол адамдар элдин батасына татыган эмес адамдар да, түн уйкусунан корксо. Эмнеден коркот? Эмнеден качыш керек? Элден качпаш керек, бара бериш керек элге. Пара бергиче бара бер деген сөз бар. Элдин кызматын кыла бериш керек. Ошон үчүн мен жүрөгүм аябай жылды ошо Күлүп эже үйүмө. Сен бошодуң, уктуң, бир жума болуптур, жумушты өткөзүп берипсиң. Бас эми менин үйүмө кирип чай ичесиң. Бей тааныш эле эже ошентип неме кылса мен аябай чындап жүрөгүм жылды. Күлүп эже рахмат сизге. Жылуу сөздөрүңүзгө Кудай буйрса, анан дагы көчөдө жолугуп калганда жылуу жакшы мамиле кылган өзүмдүн жашоочуларым. Мен өзүм Ленин районунда жашаймын. Кошуна колоңдорум жакшы көңүлүмдү көтөрүп, жакшы сөз сүйлөсө жүрөгүм жылыйт экен. Чынында. Абдан жакшы. Урсула мырза, көп жакшы иштердин башында жүргөн инсансыз. Биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми сөз соңунда жалпы кыргыз элине каалоо тилейбиз. Жалпы кыргыз элиме кааларым мамлекетибизде тынччылык болсун. Мамлекетке зыяныбыз, пайдабыз тийбесе, зыяныбызды келтирбейлик. Ар дайым элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, аманчылык болсун, ата-энелер бар болсун, ата-энелер балдарынан жакшылык көргөн инсандардан болсун, өмүрлөрүнө береке берсин. Кай жерде болбоңуздар, кыргыздар аман болуңуздар, бар болуңуздар. Сиздерге да рахмат. Ушундай эфирлерди көп кыла бериңиздер. Биз келип ушинтип бажыраңдап сүйлөй берелик. Мамлекетибиз бар үчүн ошо кыргыз болуп калганыма сыймыктанамын. Ошо жүрөгүм чынында ушундай кээде толкунданып неме кылам. Кыргыз эли биз ушундай түбүбүз кенен эл. Кудай буйрса, Кудай насип кылса, баардык жакшылыктар алдыда. Абдан жакшы. Данакер ар дайым жакшылыктын жарчысы. Бүгүн бизде мейманда коомдук ишмер Тагаев Урсулан Таштанбекович болду. Анда эмесе эфирден алыстабаңыздар. Биздин эс алуу күнүбүз ийгиликтүү улансын деп ыр белек болсун сиздерге.